Оштун смотрящий экенин айткан Алмаз Эрмекбаев бийликти колдой турганын айтты. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Алмаз Эрмекбаев да кылмыш түшүнүктөрүнөн баш тартты. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо ал Камчы Асанбектин мүчөсүндө экенин айтып, Ош шаарынын көзөмөлдөөчүсү болоорун билдирди. Мен Алмаз Эрмекбаев Оштун тургунумун, Камчы Асанбектин кылмыштуу тобунун мүчөсү болом. Ош шаарын карайм. Мен бийликти колдоого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого, ошондой эле кадыр барктуу жаран катар жашоого милдеттенем. Эгерде мыйзамдарды бузсам, жоопкерчиликти тартууга даярмын, дейт ал. Я, Эрмекбаев Алмаз Абулович, уроженец города Ош, ранее состоял в преступной группировке Камчы Асанбека, был смотрящим по городу Ош. На сегодняшний день я отказываюсь от воровской идеи и преступных понятий. Обязуюсь поддерживать власть и соблюдать закон Кыргызской Республики, а также жить как добропорядочный гражданин в случае нарушения закона Кыргызской Республики, готов нести ответственность. Нарындык Көлбаев уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү бийликти колдой турган жана мыйзам менен жашоого милдеттенерин билдирди. Ошко көз салып жүргөн Алмаз Эрмекбаевдин артынан Нурлан Омекеев бийликти колдой турганын, криминалдык түшүнүктөрдөн баш тартаарын билдирди. Видеодо ал адам 1989-жылы туулган Омекеев Нурлан Жанбекович экенин, Нарын шаарынын тургуну экенин айтууда. Ал Камчыбек Асанбек Көлбаев менен Марс Сулаймановдун, Кримтөбөл Лемонтий Алмаз Сулаймановдун бир тууганы Дөө Чыңгыз Жумагулов өлүм боюнча кармалган кылмыштуу тобунун мүчөсү болгон. Видеодо ал мурунку башка крим авторитеттердин айтканын айткан. Бүгүн мен урлардын идеяларынан жана кылмыштуу түшүнүктөрдөн баш тартам. Мен өкмөттү колдоого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого, ошондой эле кадыр барктуу жаран катар жашоого милдеттенем. Эгерде мыйзам бузулса, жоопкерчиликти тартууга даярмын, деп улантты ал. Нурлан Омекеев ММА жана Россия Федерациясынын Нарын облусу боюнча президенти. Я, Омекеев Нурлан Жанбекович, 1985 года рождения, 24 июня, являюсь уроженцем города Нарын. Ранее составил преступную группировку Камчы Асанбек, а также Сулайманов Марс. На сегодняшний день я отказываюсь от воровских идей и преступных понятий. Обязуюсь поддерживать власть и соблюдать закон Кыргызской Республики, а также жить как добропорядочный гражданин. В случае нарушения закона Кыргызской Республики готов нести ответственность перед законом. Крим авторитет Лемонтийдин бир тууган агасы кармалды. Лемонтий Кайман аты менен белгилүү болгон крим авторитет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Лемонтий Кайман аты менен белгилүү болгон крим авторитет Алмаз Сулаймановдун бир тууганы Марс Сулайманов кармалганын бүгүн 8 октябрда Акпресс агенттигине өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча камакка алуу УКМКнын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн. Кармалгандардын арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандар бар. Алардын ичинде мурда бизнес чөйрөсүндө иштеген Арстанбек Темирбеков да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы бул маалымат боюнча расмий комментарий берелек. Уюшкан кылмыштуу топ коркутса кабарлагыла, УКМК ишкерлерге кайрылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жарандарды уюшкан топтордун зомбулуктарын кабарлап турууга чакырат. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалымат кылайык, УКМК жарандардын мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, инвесторлордун бизнес коомчулуктун укуктарын коргоо, инвестициялык климатты чыңдоо максатында уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүгө жигердүү киришкенин кабарлады. Буга байланыштуу УКМК уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилеринин жана активдүү мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен бардык жарандарда бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүн мындай фактылар боюнча УКМКга билдирип турууга чакырат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Бишкекте 4 октябрда Кримтөбөл Камчы Көлбаев жок кылынган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Крим дүйнөнүн өкүлдөрүнө кайрылып, мыйзамга баш ийбегендерге катуу чара көрүлөрүн эскерткен.